Бул аябай көйгөйдүн бири. Өткөндө да ошол жана айтылгандай эле элдик курултайда да делегаттар тарабынан көтөрүлдү бул маселе. Эми бул дүйнөлүк рынокко байланыштуу болот экен. Ошол биржаларда жанагы спрос сатып алуу талабына байланыштуу болот экен. Мына азыркы учурда бизде өндүрүлгөн продукциянын 500 баягы волокно болуп турат да. Турат, ошо дээрлик өтүлбөй атат. Ал эми сурап быйыл 60 сомдун тегиретесин араң эмеден дыйкандардын алды пахта заводу ээлери. Бирок ошолдо сырттан суроо талап болбой атат да. Эми бул мына дыйкандарыбыздын эмеси менен былтыр ушул пахта эгүү аянты 3323 гектар болсо, быйыл ошол 3056 гектар болду да, кыскарып кетти мындайча айткандачы. Анан эми 306 гектарга кыскарып атат. Бирок ошончо да биз ошо азыр инвестор издеп атабыз мына. Азыр инвестор издеп пахтаны ошол жерде эгип, ошол пахтаны эккенден кийин дээрлик дождевальный метод менен тамчылатып сугаруу менен бүт дыйкандарды үйрөтүп ошол продукцияны өндүрүп сыртка чыгара турган боюнча бизде бир кытайлык компания чыгып атат да, инвестиция боюнча. Биз ошого дыйкандардын жерин сунуш кылып атабыз. Бул бир баягы иликтөө иштери болот. Андан сырткары пахта заводу, то есть пахта заводдо бизде 3 пахта завод бар болгондуктан азыр бирөө активный фазада иштеп атат. Биз ошол өзүңүздөргө маалым болгондой Керметау айыл аймагынан 10 гектар жерди ажыратып бергенбиз трансформация болуп, министрлер кабинети тарабынан былтыр ушул жылдын башында 26 январда токтом чыгып келген 10 гектар жерге текстиль фабрикасын куруу боюнча. Эгерде ал ишке ашып калса, ушу чоң долбоор. Мына азыр ошол жерге дагы ошол менчик ээси, пахта заводунун ээси жана ошону уюштура турган, инвестиция тартып турган кишилер ТОсун жасап бүтүп, азыр сунуштаган алдында турушат. Эгер ошол өзү курулуп кала турган болсо, бул 2 этаптан, 3 этаптан турат. Курулуп кала турган болсо, анда бизде аябай жеңилдик болуп калат да. Себеби өндүрүүчүнөн жеринен сатып алып, продукцияны өндүрүп сыртка чыгаруу боюнча, кездеме кылып туруп акыркы точкасына чыгаруу боюнча мурат да. Бул ошол пахтаны иштетип, пахтанын аянтын сактап калуу жана дыйкандарга колдоо көргөзүүнүн бир чаралардын аракеттеринин бири. Эми мындан сыртка жанагындай Кытай компаниясы да чыгып атат. Уну эми пахтаны дагы бизге керек. Пахтанын буласы аябай, бул өзү безотходный неме болот экен, өсүмдүк болот экен, продукция, айыл чарба продукция. Эми уну дээрлик иштетип биз ошону жана конечный продукция чыгара алып атабыз. Андан сырткары жанагындай эл аралык уюмдар менен иштей алып атабыз, кытайлык. Анан ошол эле мезгилде сыртка чыгаруу боюнча ошол эл аралык компаниялар аркылуу, эл аралык уюмдар аркылуу биз эми аракеттерди көрө берели деп атабыз да. Аларды тартуу менен ушу пахтаны иштетип, өстүрүп, дыйкандар менен биргелешип иштетип, кайра ошону экспортко чыгарууга да көмөкчү боло турган компаниялар менен иш алып баралы деп атабыз. Бизде мына дээрлик жаз эрте келет экен. Февралдын 20-ларында уже картошка эгип, жанагы андан сырткары март менен уже дээрлик баягы көчөттөрдү алып чыгат экенбиз, теплицада көчөттөрдү алып чыгып калат экенбиз. Помидор, капуста деген ушулар эмелер кетет экен да, биринчи очередте экспортко. Булар эми мындайда көйгөй бул болуп атат да. Буларды биз жеринен кайра иштетишибиз керек да. Мөмө жемишти жанагы өндүргөн продукцияларды кайра жеринен иштетсек, бул ошол тапкан эмеси өзүнүн аркынан дагы кирешеси көтөрүлөт да. Эми бизде мындай болуп атпайбы? Азыр өндүрөт продукцияны дыйкан, аны экспортко даярдайт. Ал эми ортомчулар келип, жана фура чоң машина менен келип туруп, дыйкандан мындайча айтканда бир аз акча менен сатып алып, өзү менен анан сыртка чыгарып атпайбы? Казакстанга, Россияга. Ошон үчүн биз кайра иштетип туруп чыгарышыбыз керек да, менимче. Ошол боюнча дагы мына биз районубузда азыр Байэлим деген бир чоң айыл чарбасын кайра иштетүү боюнча компаниясы менен инвестициялык келишим түзүп атабыз. Бул жерде 7 гектар жер аныкталган. Ошол Дөбө Коргон айыл өкмөтүндө Южно-Ферганский ЮФК каналынын жээгинде. Андан сырткары ФПСтен дагы биз буларга 7-8 гектар жер чечип берели деп атабыз. Жана 309 токтомдун негизинде чечип берели деп атабыз. Булар эмне кылат? Эгерде ошол долбоорубуз ишке ашып кетсе, бул жерден жерин трансформациялоо боюнча азыр райондук жер комиссия караган турат.
ошол эменикин жана 7 гектар жериндикин. Анда бул киши булар ошол жерде логистикалык базасын курат, ошол жерде тиги мөмө жемишти кайрылыштыруучу цехтерин курат. Ошол жерден дыйкандардан бүт продукцияны кандай өздүрүш, кандай өнүктүрүп, өстүрүп, жана жеткиликтүү фазага жеткириш керекке чейин окутуп, үйрөтүп өздөрү ошол жерден өндүрүп, ошол жерден мөмө жемиш катары чыгарып, аны логистика аркылуу сатууга коет да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, экспортко чыгарыш үчүн мөмө жемишти кайра иштетип алып туруп, логистический борбор аркылуу чыгарсак, дыйкандарыбыз күйбөйт жана 3 эсе өзүнүн продукциясын тийиштүү баада сата алат да.